кесепеттерге алып келетинин унутпоо керек. Экономикада убактылуу проблемаларды чечүү үчүн өлкөнүн эмес бүтүндөй региондун экологиялык тутумунун жаратылыш тең салмактуулугун курутууга барган эл аралык алтын казган ири компаниялардын колунда барымтада калган жагдайды өзгөртүү керек. Андыктан Кумтөр ишканасынын ишмердүүлүгү боюнча ага тийиштүү болгон атайын нормативдик астында чегинде өзүнчө жобу чыгаруу менен чектеш болмок. Бирок суу кодексине сунушталып жаткан өзгөрүүлөр терс экологиялык кесепеттерге алып келет. Анткени түбөлүк мөңгүлөрдүн сакталышын бузууга инцидент түзүп жатат. Биздин эл дайым жаратылыш менен эри шаркат жашайт. Суунун жана тамактын булардын жаратылыштын гана алган кылымдар бою ак калпак кийген тоолордун суулугуна суктанып, сыймыктанып келген. Ар бир тоо капчыгайнын жана кыр аркасынын өзүнүн ыйык, касиеттүү жана зор таасир калтырып ойлондурчу аты болгон. Акылман бабаларыбыздын өзүнүн кайталангыс жаратылыш байлыктарынын болочок муундар үчүн ыйык сактап келген. Мындай ыйык мамиле биздин мамлекеттин бирден бир символу болгон Кыргыз Республикасынын гимнин биринчи саптарында камтылган. Урматтуу депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү. Кыргызстандын экологиялык тутумундагы талкалоо процесстери Орто Азиянын бардык аймагына таасир этет. Кыргызстандын бюджетине акчалай каражаттар түшпөй калат жана калктын кээ бир бөлүгү жумушсуз калат деген аргументтер силердин ойлонбой кабыл алып жаткан саясий чечимдердин актоонун мотиви боло албайт. Жаратылышты талкалоонун таасири келечекте кайтарылгыс экологиялык катастрофага алып келери анык. Силер экологдордун, таңазоолордун жана илимий корутундулардын, ошондой эле жарандардын социалдык түйүндөрдө билдирип жаткан талаптарын тоозбой кое албайсыңар. Ага акыңарда жок. Болбосо эртели кеч калктын ачык айтып жаткан талаптары саясий нараачылыктарга алып келет. Кыргыз Республикасынын суу кодексине болгон өзгөртүүлөрдү токтотууну жана биздин өлкөнүн улуттук экономикалык кызыкчылыгына каршы келген жер казынасы жөнүндө мыйзамды толугу менен кайра иштеп чыгаруу көп өтүнөбүз. Тайманбас саясий эркиндик көргөзүп, экономиканын өнүктүрүүнүн стратегиялык шарттарын өзгөртүп жана бюджеттик милдеттерди чечүүнүн бөлөк ыкмаларын издөө керек. Кыргызстан мамлекет катары утуна туруунун татаал мезгилин башынан өткөрүп жатканын жана туруктуу өсүү жана өнүм үчүн даты көп болуп талап кылынаарын түшүнүп турабыз. Ошондуктан көптөгөн саясий жана коомдук ишмерлер акыл калчап, саясий нейтралитетти кармоо жана бийликти дискриминациялоо саясатын жүргүзбөй келебиз. Көптөгөн жарандардын сураныштары силердин көңүл чордоңуңардын тышкары калбайт жана ылайыктуу туура саясий чечим кабыл аласыңар деп чын дилибизден ишенебиз. Скажите, пожалуйста, кто инициировал поправки